Ассаламу алейкум, Асанов каналының көрүүчүлөрү, катталуучулар, амансыздарбы? Бүгүн буюрса 29 февраль. 29 февраль бүгүн күнгө 4-күн, четверг. Буюрса бүгүн сменада портерде 2 грузчик менен иштеп көрөйүн деп атам. Өзүм кызыкчумун кандай жумуш болот деп. Ошого силерге деген дагы кызык болушу мүмкүн. Ошон үчүн бүгүн сменабызды портер менен тартабыз. Средний кузов менен. Анда эмесе жумуш кандай болот, чогуу көрөбүз, туугандар. Туугандар, бүгүнкү жумушубуз ушул портер менен болот. Эконом жакшыбы же портерби? Көрөбүз айырмасын. Кайсы жумушта кандай болот? Анда эмесе портерди бир сыйга тартып көрсөтүп коеюн. Состояниясына көңүл бурбайбыз. Брендик жок, бул уже өтпөй койду вообще. Салонда тартып көрсөтүп коеюн. Буюрса бүгүн ушул менен 2 грузчик менен бир тууган байке менен экөөбүз иштейбиз. 2 грузчик менен. Ушундай, ушул портер менен средний кузовда 2 грузчик менен. Биз муну линияга чыгалы. Так, линияга чыгабыз. Приоритет bizde 12. Ремень для крепления плюс 2. Золотого плюс 3 берген. Рейтинг 4.95'ten өйдөгө плюс 4. И эксперт. Ошондо bizde плюс 12 болуп турат. Ал жакта дагы мен промокодум бар эле. На приоритет. Ушуну да күйгүзүп коеюн. Жакшыраак заказ алыш үчүн. Так, ошондо bizde плюс 15 болду. Заказ күтөбүз онда. Бул грузовойдо кайсы жакта заказ жакшы болот, каякта жумуш кандай болуп билбейбиз. Экөөбүз тең новичокпуз. Ошого берген заказын алып иштейбиз бүгүн буюрса. Кандай болот анда жумуш, чогуу көрөбүз. Заказ жок, туугандар. Уже 10-дон 50 мүнөт өткөндө линияга чыкканбыз. Уже 1 саат болот. МКаттын жанында турабыз. Лера Мерлен жанына келип алдык. Леруа Марлен эмне? Леруа Марлен экен, ушундан заказ түшүп калабы деп. Байкем болсо жөнтүрбөй портердин эки жагын чукулап турайын деп чукулуп атат. Ошол эми. Заказ каякта жакшы болот, анда билбейт экенбиз. Заказ албай туруп заправка кылалы. Millennium парктан, туугандар. Таксометрден заправка кылсаңыздар, 5-чи колонка. Дизель. Плюс 2 приоритет берет. Так, 1,5 миңге коебуз дизелди. Ушул Millennium парктан
кое бересиңер. Сразу баланстан снимать этип болот и плюс 2 приоритет берет. Кетти дизель. Ыкта куюлат. Мына коюлат ошентип баягы кассага кирип, терезеден да көрүнбөйт экен. Кирип очередь күтүп отурбастан эле телефондон эле таксометрден басып койсоң, ол куюла берет. Даже напарниктер болсо түшүп куюп калат. Ошол туугандар, милен таксопаркка кошулабыз туугандар. Проценти таксилерге, курьерлерге 2%, а грузовойлорго 2,5%. О, мына коюлуп бүттү. Болду? Оценка коюңуз. Кеттик дальше. Мына плюс 2 приоритет берди. Плюс 17 болду ошондо биздики. Мынакей. Яндекс. 17 болгону менен килет бербейт. Яндекс заправкага. Эми көрөбүз да. Заказ кандай берет, кандай болот. Ошо приоритети аз водительдер ошол Яндекстен через Яндекс заправка кылсаңыздар приоритет кошуп берет. Ушул дагы жардам берет да. Приоритет кошулуп. Туугандар, заказ алалы деп Садоводко да келдик. Ушул жактан заказ берип калалы деп. Жок да эле заказ. Люблино жакта жакшы заказ берет дешип атат. Группадагылар. Ошого Садоводко кирдик, азыр эми Садоводдун жанында жүрөбүз. Азыр прямо Люблиного да катабыз. Сүйүнчү туугандар, заказ алдык. Почти 2 саат дегенде. 5 коэффициент берди. Коэффициент күйүп турган жерде турганбыз, Люблинода. 5 грузчик берди. 5 грузчик оплата наличными дейт. Кеттик анда 6 километрден берди. 17 минут турат экенбиз. Грузовойдо ушундай экен, эми ала беребиз. Берген алып иштейеличи. Кандай болот, каяка барабыз, канча чыгат, эмне жүктөйбүз. Аз чогуу көрөбүз анда. Биринчи заказ алдык туугандар. Могулду алдык. Жеңил эле экен. Эшикти жабабы. Эшик жаптык. Мебельный цехтан. Стол кухнянын. Мебелдер окшойт. Я. Мебель бир ушундай экен. Көп. Кичине эле бир-эки. О, кухня идиш жууган столдун бети окшойт. Чыйылып болбойбу? Жок, стречмен ороп койтур. Кеттик анда. 74 километрге 1 саат 40 минут дейт. Кеттик анда. Винечен көтөрүп киргиздим. Жанан бери. Так, секундочку. Кийин 723. Ас, омай. Экинчи заказ, биринчи заказ канча болду айтайын? 2700. Бизге 2000 калды. 2047 калды. Слишком аз қой, корпоративный заказ кандай? Айдан. Так, экинчи заказ алып койдук туугандар. 4 километрден 12 минут турат экенбиз. 2 грузчик менен берди буна. 2 грузчик менен кылбайт. Ушул нормально чыгып калса экен эми. Кай көрөт экен. Азыр көрөйүнчү. Азыр могу 2 саатта келдик. 2000ге не стоит да.
Ya. Экинчи заказды жүктөдүк туугандар. Мебель. 2 күршік мен 6 бөлмем бұл. Аяққа барат. Қанжан жеташқа шығарабыз. Шыл. Байлап қойдық. Так, экинчи заказ. Қай қарат болды екен? Посылка получена дейді. 34 километр, 1 saat 8 minut дейді. Центрден қаратканбыз. Шепкина. 2 күрішікмен. Кеткен туғандарда 1 сааттық жолға. Кайфсен күйіп қалып тұр ғой, біз заказ алғаннан кейін. Кайфсен алдайды екен. Бешінші этажға деп жалауыз ба? Осыған төлеп өз жалауыз. Уже төлеп болғанда 2 күрішік деп. Бұның күрішік деп. Азыр қандай қалып тұрып тағы 2 min шығып тұрса? Ертеңден бастап мен таксиле қаламын да. Жаңа заказ корпоративный екен да. Шон үшін арзан шықты ғой. Алыс қоз албайлы қош керек екен анда. Туғандар, учурдан пайдаланып айта кетейін. Millennium таксопаркына шақырамын сілерді. Ең жақсы таксопарктардың бири. Курьерден баштап Майбахқа чейин кошот. Комиссия 2-2,5%. Таксистерге путевой лист бекер. Буксировка бекер. Машина бузулуп калса же ошондой учурлар болуп калса, жолдо калтырбайт. Буксировка кылып каласаңар үйүңөргө, каласаңар сервиске чейин жеткирип берет. Ошондой эле парктын атынан могул март айына розыгрыш болуп атат. 1-2, 3 орун. Ким канча көп иштесе ушул 1 айда 1 орунга видео регистратор, 2 орунга компрессор, 3 орунга беспроводной наушник. Ошол тугандар кошулуп чогуу иштеңиздер. Чогуу иштейли. Март айында буюрса розыгрыштан 1 орундарды алалы. Пробкада кетип атабыз. Пай болду. Механикада жүтүп ойлойсузбу? Нормально. Такси жакшы экен же портерби? Портер жакшы. Таксини эмне жакпады? Адашкан жакпады. Портердечи? Портерде кыбырап таап аласың. Кыбырап таап аласың. Эч ким сүйлөнбөйт да. Ошол тугандар, байкем эконом тарифте иштейт болчу. Эконом тарифте иштебестен азыр эми портерде иштейм деп. Портер аренда калып, азыр ошол иштеп, жол жобосун үйрөнүп жүргөн кезибиз. Жакшыбы кандай деп. Жакшы болуп кетсе, портерде иштейт буюрса. Жакшы эле болуп кетсин эми. 2 айдан бери Эки айдан бери машина тандай бери мына портерге жетти азыр. Таксиден көп центрга кирет экен, көп адашат экен деп. Пробка. Дагы бизге 12 минут калыптыр, а? 12 минут 3 километр 700 метр дейт. Третий кольцойда пробка тартабыз. Şu ikinci zakazды алып баратабыз. Экинчи заказ тугандар. 4197 рубль. Так, грузчикке требование 2045 рубль кошулуптур. Ожидание 280 рубль. Назад кыласың. Öyle. 1 saat 43 min жүрүп жүрбүз. 4197 рубльдан минус 1040 рубль. Бизге калганы 3156 рубль калыптыр. Так, ошол менен 2 заказ менен 5200 рубль иштептирбиз тугандар. Канча саатта? Канча саат жүрдүк?
азыр почти 7 саат иштеп турабыз. 7 саатта 5200 рубль. Ишти токтоттук, жыйынтыктадык туугандар. Саат 6 болду. 2 заказ менен 5200 рубль. Пробег канча жүрүп кайттык? Пробег 150 километрдей жүрүп турбуз. 2 грузчик менен. Ошо машинанын арендасы. Да, мында минус 5200 минус 2000 аренда. 3200 и 1000 сомго койдук силерге. 3200, 2200. 2200'tü iki adamga bölüyoruz. 1100'den deyipti. Abetin 500 oldu. Abet var eşya. Bilmem. Porter menen bir adam iştesi bolotken ha. Bolou bir adam. Porter özün kozu. Porter özüңөрдүкү болсо, арендаға эмес, мындай эле иштесеңер болот экен, такси кылып элечи. Таксиден тажаган болсоңуздар. Атак bir porter alıp 2 грузчикпен иштейм дегендерге не советую. Мен да ошентип ойлочу элек. Жада болбойт экен. Эртеңден баштап берсе керек. Байкем өзү эле иштейт эми, bir грузчик менен эле. Бүгүнкү ушундай результат туугандар. Туугандар, ошону көрдүңүздөр, бүгүн портерде жумуш кандай болду? Азыр уже өзүм машинам менен үйгө баратам. Бүгүн жумуш ушундай болду, 2 заказ кылдык. Билбейм, портерде жумуш кандай, портердегилер кандай иштешет, ошону көрөйүнчү деп иштеп көрдүм мына. Силерге да көрсөттүм, кандай болот экенин көрдүңүздөр. Бирлер бар да, Бурзойдо иштесемби деп экономда иштегендер. Мисалы, мына байкем экономда иштеп алсам, портерде жакшы иштейт экен деп жанагы YouTube'да ар кимдин видеолорун көрүп алып иштейм деп, ошо экономдо машинасын тапшырып, портер алган арендага күнүнө 2000ден. Анан ошентип мына иштеп көрдүк. Кече күнү иштеп көргөнбүз. Кече күнү канча иштедик? Кече күнү 6800 иштедик. 4-5 заказ кылганбыз, анан бүгүн тартайын деп бүгүн тарттым. Ошо менен күнүнө 5-6 миң иштесе болот экен да. Бирок бир эле адам иштеш керек экен. 2 адамга болбой калат экен. Анан ошо аренда менен не советую да. Аренда күнүнө 2000 чыгарам деп заказ түшпөй тура берсе, давление болуп, жүрөгү оор болуп калат. Ошого портерди сатып алып эле, өзүң портериң болсо, күнүнө 4000-5000 иштесе болот экен. Атак жанагы күнүнө 10 000, 20 000 иштегендер билбейм кандай иштешип атат. Ошол видеолорду көрүп атайын тартып көрөйүн деп тарттым. Ошо силер дагы эконом машинаңарды таксиде жүрсөңөр тапшырып жүрүп, портер айдам деп чыгып кетпегиле. Биринчи ойлоңулу, жакшылап ойлонуш керек экен. Кыйын экен. Кечке заказ күтүп отуруп, элестетиңер, 7 саат иштедик, 7 саатта 2 заказ кылдык. Заказ күтүп отура берип, телефон чукулап отуруп, телефон чукулаган келбей калат экен. Портерде жүрөп, уйкуң келет экен. Утай албайсың. Ошого ойлонуп иш кылыш керек экен. Портер арендага алып болбойт экен. Өзүң машинаң болсо иштесең болот. Шашпай иштесе болот. Кичине жашы улуураак кишилер иштесе болот го дейм. Билбейм, бирок биздики ушундай болду. Башкаларды кандай болот? Биз иштей алган жокпузбу? Башкалар каршыкырлар может жакшы иштейт. Атак башка жанагы 10 000, 18 000 иштеген адамдарды көрүп атсаңар керек YouTube'дан. Блогерлер тартып киргизип атат го. Алар билбейм кантип иштешип атат. Ошол туугандар. Иштесе болот экен, если өзүң машинаң болсо, 2 грузчик эмес, бир эле адам болуп, бир эле грузчик менен иштеш керек экен. Ошол силерге советим ошол, жакшылап ойлонуп анан вывод чыгарасыңар деген ойдомун. Видео жаккан болсо, силерге пайдасы тийсе, лайк басып, комментарий жазып коело туугандар. Кийинки видеодон көрүшкөнчө.